Ушул аптада АКШ менен Германия биргелешип курган спутник Жер планетасындагы суунун салмагын ченөө үчүн миссиясын баштады. Космоско жайгашкандан кийин эки окшош спутник Жердин гравитациялык же тартуу күчүнүн өтө кичинекей өзгөрүүсүн сезе алат. Окумуштуулар бул маалыматты колдонуп, муз катмарындагы кыймылдарды байкап турушат. Буга чейинки Грейс аттуу миссия Гренландия менен Антарктиданын музу тез жоголуп жатканын аныкташкан. Америкалык жарандык укук коргоо уюму Amazon компаниясынын жүздү тааный ала турган программасы авторитардык көзөмөлдөө үчүн колдонсо болот деп айткандан кийин Amazon аны коргоого мажбур болду. 40тан ашуун топ компанияга бул технология кыянаттык менен пайдалануу үчүн даярдалган деп кат жөнөтүшкөн. Amazon муну коомдук тармактагы мазактоону табуу, атактуу адамдарды аныктоо жана коопсуздукту камсыздоо үчүн колдонулган курал катары маркетинг кылууда. Өнүккөн роботтор бардык тармакка кирсе да, акробаттын ишин аткара албайт деп ойлосоңуз керек. Бирок сиз жаңылышасыз. Disney изилдөө борбору Stickman аттуу акробат роботтун көргөздү. Ал абада артка чимирилип секире алат. Stickman жерге кынтыксыз конуу үчүн кыймылды сезе алган лазерлерди жана компьютердик программаны колдонот.